6-7 сентябрь күндері Қазақстанның Тарас шаарында өткөн Азия кубогунда Киокушинкай карате боюнча спорт түрү боюнча спортчулар 3 алтын, 3 күмүш жана 1 коло медальга ээ болушту. Бул тууралуу аталган спорт түрүнүн федерациясы билдиришти жана ошол эле учурда алтын медаль алгандар булар Махмудов Айдын, Асылбек уулу Арсланбек, Каныметов Нурмухамед жана күмүш медальга ээ болгондор булар Благодорова Валентина, Али Султанова Диана, Орозбек уулу Шамил. Ал эми коло медалдын ээси бул Шерматов Байел. Жана белгилей кетсек, бул турнирге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Иран, Орусиян спортчулары катышкан. Ал эми башкы машыктыруучу Сергей Шевченко экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Жана бүгүн бизде конокто дал ушул карате боюнча Азия кубогунун ээси, алтын медалдын ээси Асылбек уулу Арсланбек. Жана бизде анын кубогу дагы бар. Салам алейкум, Арсланбек. Алейкум салам. Маанай жакшыбы? Жакшы. Жеңиш кут болсун. Рахмат. Мынакей 6-7 сентябрь күндөрү болуп өтүптүр. Бир топ өлкөлөрдөн келиптир. Тактап айтсак 5 өлкөнүн спортчулары катышкан. Кайсы салмакта силер катыштыңар, чемпион болдуңар? Мен 18+, мужик тарабына 65 салмага чейин катыштым. Ошондо чемпион болдуңар. Канча беттеш болуп өттү финалга чейин? 4 беттеш болуп өттү. 4-чүсү чечүүчү, финал. Чечүүчү финал болду. Канча жашыңан бери карате менен машыгасың? 10 жашынан бери карате менен машыгам. Ошондо 13 жылдан бери. 13 болуп калды. Бул эң чоң жетишкендикпи же буга чейин дагы даражасы бийигирээк турнирлерде жеңишке жетиштиң беле? Бул деле чоң жетиштүү болду. Кубок Азия болуп. Буга чейин Азиядан 3 алгам. Ар кайсы турнирлерде, международный турнирлерде уткам. Буга чейин дагы республика болгон бизде. Евразия уткам. Ошолор. Негизи бул баары бир карате деген көп травма алуучу спорттун түрүнө кирет. Себеп дегенде туура эмес соккудан травма алып калышы мүмкүн, бир топ жылга, бир топ айга четтетилип кетиши мүмкүн дегенде. Ошондой учурлар болду беле? Болду, мага жетиштүү, мен спорттон кетем, мага жакпай калды деп үмүт өчкөн учурлар болду беле? Жок, андай үмүттөр жок болчу. Анда сери травмалар болот. Бизде перчатка кийбейбиз биз, накладка кийбейбиз. Только кол менен урабыз, кол буттар менен урабыз. Только паховый раковина кийебиз да. Эмелер колдор сынат, буттар сынат, ар кандай болот, бирок көп ушуктар болот. Бир чети ошонусу менен кызык, Карай турган болсок, мисалы үчүн ар бир спорт түрүнүн өзүнүн раунду болот, өзүнүн убактысы болот. Силердики кандай болуп бөлүнөт? Канча убакыт, канча мүнөт же тарапкериңер багынмайынча улана береби дегендей? Бизде бал берилет? Бал берилет, вазари деп коет. Бул жарым победа берет. Нокдаунда, нокдаун жөнөттүңбү? Бул жарым победа болот. 2 жолу жөнөттүңбү? 2 жолу нокдаун. Бул уже япон деп коет. Бул нокаутта сезилет да бизде. Же нокаут досрочно. Раунд жок. Раунд бар. Канча мүнөттө? Бир раундда 3 мүнөт. Экинчи раунд 2 мүнөт, үчүнчү раунд 2 мүнөт, 4-чү раунд 2 мүнөт болот. Эгерде нокдаунга да учурабаса, техникалык жеңишке жетиши мүмкүн, Упай боюнча. Упай боюнча. Эң сонун. Активность деп коет. Активность боюнча бизде. Мынакей сенен башка дагы 2 адам алтын медаль алыптыр. Махмудов Айдын, Каныметов Нурмухамед жана да күмүш медалдын ээлери бар. Булар бардыңар бир жерде машыгасыңарбы? Бул списокто 7 адам бар менде. 7 адам. Валентина Благодарова деген башка залда матчыгат. Анан Махмудов Айдын деген башка залда. Ал деле башка залда. Бирок биз Махмудов Айдын менен чогуу тренировка кылабыз. Азыр спарринг партнерым болот. Мисалы үчүн күрөштө деле мен байкайм, ар бир сен айткандай эле, ар бир башка залдарда машыгат, тренерлери башка, машыктыруучулары жана ошол учурда клубтар дагы башка болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бул Достук клубунун мүчөсү болушу мүмкүн, сен мисалы үчүн Азамат клубунун деп коелу. Бири-бириңер менен атаандашасыңарбы, бирок сыртка чыкканда баары бир кыргыз желеги үчүн күрөшөсүңөр дегендей. Мындай Кыргызстан ичинде атаандашы болобу бири-бириңерди? Атаандашы болот, бирок биз Махмудов Айдын менен категориябыз Эки башка, Эки башка да. Ал абсолютный категорияда урушат. 100төн чыгарууда. Мен 65ке чейин машыгам. Бирок экөөбүз чогуу бири-бирибизге жардам берип тренировка кылабыз. Тренериңер мынакей Сергей Шевченко экен. Бул киши менен канча жылдан бери иштешесиң? Биринчи тренерим Погорелов Максим болчу. Анан жарым жылдан кийин тренер Шевченко Сергей Леонидовичке өтүп кеттим да.
ошо Мурдагы 12 тренерин капа болгон жокпу анан? жок, Ийгилик каалап, э? жок, ийгилик каалат. Дагы карай турган болсок, мисалы үчүн спортто убакыттын көбүн спортко арнаш керек. Эртең менен машыгуу керек, кечинде машыгуу керек дегендей. Күнүнө канча саат машыгууга кетиресиң? Күнүнө подготовка учуру бир 5 саат болот да. 2 мал кылсак 5 саат, общий 5 саат болот да. Бир күндө 5 Бир саат. күндө ооба. 2ге бөлүнүшү мүмкүн, 3кө бөлүнүшү мүмкүн. Жок, 2 эле. 2 эле, эртең менен кечинде. Мисалы үчүн көптөр таң калып атат болуш керек. Каратени баарыбыз эле укканбыз. Ал эми Киокушинкай дегени бул кандай түрү? Киокушинкай. Кёкушинкай бул бизде полный контакт болот. Бир только эме бетке кол менен урбайбыз. Аркага урбайбыз, бакка урбайбыз. Калгандары полный эле болот да. Бут менен кааласаң тепсең болот да. Тизе менен вертушка деп коет бизде. С разворота депчи, с разворота тепсе болот. Ар кандай болот да. Айырмасы ошондо гана, э? Анан полный контакт. Перчатка кийбейбиз, экипировка кийбейбиз. Жеңил, эч нерсе жок, мындай айтканда. Эч нерсе жок. Эң сонун. Бирок ушундай учурлар болду эле, спорттун мисалы үчүн бул олимпиада түрүнө кирген эмес да, Киокушинкай. Азыркы убакытта кирмелер болуп атат, переговорлар Сүйлөшүүлөр болуп атат, сүйлөшүп атат азырчы. Кудай буурса эми олимпиадага кирип калат деп Үмүт кылып атасыңар, кылып атабыз. Бирок ар бир спортчунун максаты бул олимпиада дейт, себеп дегенде эң жогорку жетишкендик бул албетте олимпиада. Мисалы үчүн Кыргызстандын, Азиянын, дүйнөнүн чемпиону болсоң болушу мүмкүн, бирок бир жылдан кийин сен экс чемпион деген атка конуп каласың. Ал эми олимпиаданы утсаң өмүр бою ал олимпиада чемпиону деген ат калат дейт. Олимпиадага башка түрүнө секирип кетүү ой болду эле. Мисалы үчүн эркин күрөштө күрөшкөндөр грек-римге өтүп кеткиси келет, себеп дегенде шанс көбүрөөк деп. Сенде ушундай учурлар болду беле? жок. Мен только ошо Кёкушинкай менен эметем да. Эмне үчүн бул түрдү тандап алдың? Мен эмем кошунам барчы. Анан мен көрүп алып туруп, мен да тартты ал жакка алып. Качып көрбөйсүң депчи. Мен мурда Брюс Линин кинолорун көрө берчүмүн да, фанат болчумун. Бир келдим, ошо мен калып калдым да. Мисалы үчүн каратеде биз баарыбыз байкайбыз, бир бутун көтөрүп туруп, бир топ убакытка чейин тура алышат, э? Сен бизге бир кыймыл көрсөтүп бере аласыңбы? Тээп көрөйүн. Тээп көрсөң болот, бир аз нарыраак туруп, биздин жалпы экранга телекөрүүчүлөргө көрсөтсөк болот. Мисалы кандай приемдор бар, кызыктуу, бутту өйдө көтөрүп дегендей. Аты эмне деп аталат? Мындай Мисалы баарыбыз эле билебиз, кинодо айланып туруп тээп коет, мунун аты эмне? Ушира Мавашигири Джодан деп коет бизде. Жаттап калдыңыздар окшойт, э? Мисалы үчүн бул сен айткан бөлүк, э? Дагы кандай түрлөрү бар мисалы үчүн? Өзгөчө кызыктуу. Кызыктуу бизде мондай пятка менен урса болот. Бутка. Аябай болезненный катуу тиет да. Травма алып калышы да толук мүмкүн, э? Точка тийсе жагман да ошо. Вертушка дегени кандай? Вертушка ошо тепкен. Жаңы эле көргөзгөн, эң биринчи, э? Дагы кандай кызыктуулар бар? Вертушканын 3 түрү болот да. Ичке болот, бутка да болот да. И башка болот. Азыр биз башка тепкенди көрдүк окшойт. Башка болду азыр. Мисалы үчүн дагы байкасак болот, каратеде бутун койбой туруп, айланып туруп тээп жүргөн учурларда болот эмеспи? Мисалы үчүн секирип туруп айланып, бутун жерге койбой туруп тепкен учурларда болот го. Ошондо көргөзүп Бизде мындай бар. Колуңду коесуң жерге. Анан мындай прием болот, кувырокко окшош. Бул жерден көрсөтө алабызбы же тийип калышы мүмкүнбү? Мыяктан Тайып кетиши мүмкүн же? катуу эмеспи эми? Катуу эле го. Анда көрсөтпөй эле коелу, э? Матта кылабыз да. Мисалы стойка болот, э? Бардыгында эле грек-римде болобу, эркин күрөштө болобу, каратеде болобу, бардыгында эле стойка болот. Силерде стойка кантип башталат? Учурашуу кантип башталат? Учурашуу ос дейт бизде. Поклон менен, кичине поклон менен ос дейт. Анан стойка? Анан оң жака биринчи. Сол жака болот, ос. Анан соперника болот. Анан стойка болот. Анан хаджима дейт, анан бой башталат бизде. Мисалы үчүн боксерлорду карасак деле, ар кимдин өзүнүн фишкасы болот, э? Бирөө бетин башкача коргойт, экинчиси башкача коргойт, ар кимдин өзүнүн коргонуу стили болобу же кандай десек, стойкасы ар кандай да. Мисалы сен өзүңө тиешелүү бир нерсе барбы? Мисалы үчүн муну мен гана кылам деген. Мисалы Роналду гол киргизгенден кийин сөзсүз түрдө си деп кыйкырат. Сенде өзгөчөлүк барбы бир нерсе?
Өзүң ойлоп тапкан балким. Жок, бизде мен өзүм стилимде өзүм стойкам бар. Ошол менен эле эметем. Эч ким турабай там. Только өзүм. Кандай стойка ал? Обычный стойка эле мындай. Болду, э? Болду да. Себеп дегенде жеңишке жетишкенден кийин сөзсүз өзүнүн фишкасын көрсөтүп коет эмеспи спортчулар? Мисалы Хабиб деле көргөзүп коет. Бизде болбойт андай Уруксат берилген эмес, э? уруксат берген. Только мындай боз дейбиз. Болду, ошо менен дисциплинада аябай катуу да. Ошо менен бүтөт. Ошо менен бүтөт. Негизинен дагы карай турган болсок, Кыргызстанда дал ушул Киокушинкай өнүккөнбү, канча адам бар бул федерацияда? Себеп дегенде байкай турган болсок, кыргыз спортчулардын арасынан же футбол алдыга кеткен, же күрөш алдыга кеткен дегендей. Азыркы тапта бул спорт кандай өнүгүүдө Кыргызстанда? Кызыккандар көппү? Азыр жакшы эле өнүп калды. Көп эле зал болуп калды. 10-15 зал болуп калды Бишкекте эле. Анын Көлдө дагы бар. Биздин эмебиз. Бөлүк, э? Бөлүгүбүз бар. Азыр турнирлер болгондо жакшы эле беттешүүлөр болуп атат. Мисалы үчүн бардык эле спорт түрдө жаш курак чечип коет. Мисалы үчүн бул спортто бул жашка чейин гана машыга аласың, бул спортто мындай дегендей. Каратеде силердин спорттун түрүндө канча жашка чейин машыкса болот? 30 деп ойлоп атам өзүмө. 30тан кийин Сөбөктөр катып калышы мүмкүн, башкача болуп ийилиш калат. кыйын болуп калат. Эң сонун. Эмне дейсиз Арслан? Ийгилик жарата бер. Чоң рахмат келип бергениңе. Ар дайым травмадан алыс бол. Эл үчүн, жер үчүн желекти желбиретип, чет жерде болобу, өз өлкөбүздө болобу ийгилик каалайбыз, э? Урматтуу телегөрүүчүлөр, спорт жаңылыктары болду. Улантабыз. Алданкы мүнөттө кызыктын баары алдыда. Биз менен бирге болуңуз.